Жүректің көдөндүн бүтүн болуусу деген сөз. Адамдын көкүрөгү бул жүрөк деген сөз, жүрөк. Ошол аман болуш керек жаман нерселерден, апаттардан, бирөөлөргө кек сактагандан, бирөөлөр жаман көргөндөн, жүрөккө мисалы жаман нерсе топтоп алгандан адам жүрөктү бошотуш керек. Биздеги тасаввуф деген жүрүш, туруш, сүлүк деген илим бар. Ошол илимде ошол адамдын жүрөгүнүн тазалыгына өтө маани, өтө кам көрөт. Адамдын жүрөгү таза болмойнча адам өзү таза боло албайт, жашоо таза боло албай кала берет да. Анткени пайгамбар алейхиссалам айтат, адамдын денесинде бир үзүм эт бар дейт. Ошол эт оңолсо дейт, адамдын денесинин баардыгы оңолот. Эгер эт бузулса, денесинин баары бузулат дейт. Аны кыргыз сонун түшүндүргөн, жанагы бир карын майды бир кумалак чиритет дегендей эле сөз да. Ошол кумалак түшүп калса, бир карын майдын баары чирийт. Эгер кумалак жок болсо, сары май таза турат дегендей сөз. Ошол сыяктуу эле адамдын жүрөгү эгерде таза болуп турса, адамдын жашоосу таза болот, үй бүлөсү таза болот, ден соолук таза болот.